Рахмат чоң, урматтуу төрага, саламатсыздарбы урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Өткөн жумада мен Евразиялык бизнес клуб ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү менен бир жыйын өткөрдүк элек. Булар ошолунда биз 3 көйгөй маселени көтөрдүк элек. Бул биринчиси мөмө жер жемиштерди сыртка алып чыгуу үчүн тийиштүү текшерүүлөрдөн өтүп, фитосанитардык сертификаттар берилишке абзел экен. Акыркы 4-5 айларга чейин сертификат берүү кызматтары дем алыш күндөрү да иштеп жүргөн. Бирок азыркы мезгилде сертификат берүү кызматтары дем алыш күндөрү иштебей, экспорттоочулар убакыттарын текке коротушуп, контракттарды аткаруу мөөнөттөрү сакталбайт. Андан кийин мөмө жер жемиштердин сапаттары төмөндөп, аргасыз жоготууларга учурап калышууда. Ушул маселени чечүү жолу бул тийиштүү мамлекеттик кызматтардын иштөө убакыттарын бизнестин шарттарында бир ыңгайлуу бир эмеге алып келсе жакшы болот эле да. Экинчи маселе, азыркы мезгилде Индия жана Пакистан мамлекеттерине Кыргызстандан фасоль экспорту токтолуп калды. Биз жакшы билебиз, Талас сөрөнүндө жылына 60-65 миң фасольго чейин өндүрүлөт. Фасольдун 90-95% экспортко кетет. Ушул импортерлор мурдагы жиберилген кандай бир туура эмес маалыматтардын кесепетинен Кыргызстанда берилбеген документтерди талап кылышууда экен. Генетикалык модификацияланган организмдер тууралуу жана фасолевая зерновка зыянкечи тууралуу. Бул маселени чечүү жолу тийиштүү министрликтердин адистери дыккаттык менен карап чыгып, Индия жана Пакистан элчиликтерине тышкы иштер министрлиги аркылуу туура бир маалыматтарды жиберсе жакшы болот эле. Үчүнчү маселе, өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларды техникалык регламенттерге ылайыктуу толук анализдерин жасап, сертификат берүүчү атайын лабораториялардын жоктугу. Азыркы убакытта биз билебиз, Кыргызстандардын лабораториясынан сырткары башка лабораториялардын аккредитациялары токтотулган. Жана алар берген анализдери, протоколдору расмий түрүндө таанылбайт экен. Кыргызстандардын жалгыз лабораториясы жетишпейт. Жана ал дагы толук анализдери жүргүзбөйт экен. Ушунун айынан айыл чарба өндүрүүчүлөр башка мамлекеттердин аккредитациясы бар жерлерге, мисалы пестицид, радионуклид, ГМО, диоксиндер боюнча анализин чыгаруу үчүн Казакстанга, Алматы, Астана, Көкчөтө, Петропавл шаарына жана Россиядагы Москвага кайрылууга муктаж экен. Ушул маселени бир караштырып, бир лаборатория боюнча бир чечимге келсек жакшы болот эле. Урматтуу Алмазбек Акунжанович, ушул айтылган айыл чарба тармагындагы бизнес чөйрөсү көтөргөн маселелерди өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, тийиштүү министрликтерге тапшырма берип коюңуздарга суранабыз.